Так, Ерназар Акматалиев Ирактан келген болбонмен күрөшөт экен. Акматалиев бул беттеш тутса чейрек финалда скорее всего тиги Цевен Сурен деген монголмен кездешет. Тиги монгол Тумур Өчүрдү уткан. Ошону унутпагыла, бул да өтө кооптуу бирөө. Тумур Өчүр ошентип лицензия күрөшпөй калды. Азия чемпионатына күрөштү го. Финалга чыкты. Так, Умиджон Жалолов күрөшпөй эле чыгыптыр, атандашы Ниявка болуптур, Индиядан, Суджет деген. Салмак кое албай койгон поход деге. Эки упай бар, сонун 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Ерназар эртеле бүтүрүп салайын деди го походу. Так, ошондо Жалолов чейрек финалга чыкса, тияктан эмени күтүп турат экен да. Түндүк Корея менен Түркмен күрөшөт экен. Тиги Түндүк Кореядан келген балбан ал Азия оюндарында 3 болгон былтыр. Ал да кооптуу. Ошондо Умиджон Жалолов менен тиги кореялык күрөштө жарым финалга ошон бирөөсү чыгат экен да. А биз монголду учубуз керек кийинки беттеште. Канаттарды окуп коюн. Адилет жазыптыр, баары сенде патриот болса, Ароновто утту жүдөп атып дейт. Жакта биз да жүдөп кеттик го. Чоң рахмат брат, Абдушудан атката. Жак бүттү. Ерназар Акматалиев уверенно чейрек финалга чыкты, ал жактан буюрса азыр монгол менен тигеме күрөшсө ошонун жеңүүчүсү менен чыгат экенбиз.